Улан Токтомамат уулу 25 жашта. Ал ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген инсандар катарын толуктап, мамлекеттен 3000 сом жөлөк пул алат. Уландын жакындары анын тубаса ушундай жаралгандыгын айтышат. Ал азыр жездеси менен тайэжесинин колунда. Өзү 4 туугандын ортончусу. Атасы таштап кеткендигин айткан жаш жигиттин апасы Москвада үй алуу үчүн иштеп жүрөт. Апасынын сунушу менен жакындары 5 жылдан бери багууда. Буту баспаганы менен тили так, өзү зерек. Өзүм ойнойм. Анан кийин эшикте бала самат дукан менен ойнойм. Анан кийин зериксем уктайм. Анан башка эмне кылат элем. Анан кийин зериккенде ойноп коем. Улан сыналгыны көп көрөт. Эне жөнүндө ыр жаттоону адат кылган. Жарык берген айдым, бар экенсиң энеке. Улан келечекте жоокер болуп, мекенди коргогусу келет. Анан сөзсүз түрдө бош убактысында тоо ойноо эң сүйүктүү оюндардын бири. Андан тышкары бул жашоосунда улан эч качан өкүнбөйт, бунун жашоосу ар дайым позитивдүү, эч качан маанайың чөкпөйт, Азамат. Оппа. Улан эшикке чыгасыңбы? Ар дайым шайыр жүргөн уланга жездеси да каралашып турат. Ошо кирип китеп Самидин Машараповдун 4 баласы бар. Анын үйү Айылда, бирок жумушу балдарынын окуусу шаарда. Айылда уланды ажатканага алып барып, аны кароодо түйшүктүү болгондуктан шаарга батирге чыккан. Самидин мырза уланга жезделик кылып, каардуу мүнөз көргөзбөйт. Тескерисинче өз баласындай көрөрүн билдирди. Адам баласы кичине кайрымдуулук болуш керек. Оңдош керек, буякта душа таза болуш керек. А мен ошон үчүн отургузам бул үйдөчү. Кой отура берсин, бул эмне, бир балам эмнени жейт? Эл ичкен тамак жейт, бир күн чай ичет, ошо менен отурат. Анан мына кыздар менен балачкан менен ушу үйдө. Улан баса албагандыгына байланыштуу аны күнүгө жакындары эшикке алып чыгат. Көбүнчө тайэжеси уландын тагдырына капаланса, бир чети аларга союз учурунда берилген бир бөлмөлүү үйдү бирөөлөр ээлеп алгандыгын айтып кайгырат. Үйдү ачык ичинде документтер бардыгы жок да, ошондон тартып келгенде өзүнө караштуу документтер жок болуп чыккан. Анан ошондон бери өзүнүн үйүнө өзү ээ боло албай, бул канча жылдардан бери ушул эле территорияда квартирадан квартирага көчүп жашап келген. Уландын тубаса оорусунан улам апасы Борборго алып барып, ал жакта жашап калат. Арадан 10 жыл өткөн соң үйүнө кайтып келсе, башка бирөөлөр ээлеп алган. Үйүнүн документтери бөлмөсүндө калып, ал эмне болгондугун эч ким билбейт. Тагдырдын оорусунун оосунда жупуну жашоо тиричилик өткөргөн үй бүлө убагында кимге кайрылышын да билбей, арадан 5-6 жыл өтүп кеткен. Соңку 2 жылдан бери сот иши жүрүп жатат. Аты жөнүн айткысы келбеген бул мырза үйдү Дария аттуу айымдан сатып алгандыгын айтты. Мен наракта 2 комнатада жашайм. Бул 1 комнатаны ошондой эме болуп спор болот. Бул эми сот чечет да, бизде акча калганбыз. Сиздерде документ жок кой, бизде бар. Жок, ошол менде жок. Ана силерде документ жасагансың, кана госрегистрден ошончо болуп. Силерде вообще документ кана силерде. 2 комната сатып алган, мунун коридору бир да, челик. Коридору бир да. Наркы орустугу бөлөк болуп, бул бөлөк. А 17-18 болот, наркы 17-18 болот. А бул 18-ди кийин коштуруп койгон булар. Бул жигит батир сатылгандан кийинки 3-чү кожоен. Жатакана тибиндеги батирди башында Василий Листен аттуу жаран Актилек Каленовго саткан. Ал кишинин жубайы Дария Карыбекова. Ал бизге телефон аркылуу үйдүн мурунку ээси каза болгондугун айтып, жолдошу бекер албагандыгын билдирди. Мен өзүмдүн оюмду айтып атам да, кандай күрөшөм. Конечно, биз акчага алгандан кийин биз да күрөшөбүз. Ошондой да. Эки тараптуу талаш жараткан үй маселесин Ош шаардык жана Ош облустук соту караган. Эми акыркы чечимди жогорку сот 17 март күнү карап чыгат. Адыл Акжол уулу, Айбек Үсөн, Күн Чабыт.